Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 18 апрель 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Ак өргөдө жүрөм. Туғандар, ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Барпалыкулов көчөсүнүн жээги жана Кайберен көчөсүнүн кесишинде турам. Ушул Кайберен көчөсүнүн кийинки көчө Көкөмерен көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан. Барпалыкуловдон болжол менен 300-350 метрдей болуп калат. Жана ал жактан жанагы троллейбус жүргөн көчө менен деле мындайынан кирсеңиздер деле болот анда. Бул чоң көчөдөн шаардын кырпышынан жүргөн маршруткалары бар. Бираз эле түштүктү карай барсаңыздар Южный магистрал, түндүктү карай барсаңыздар мынакей бул Светофор Акынбаев көчөсү болуп калат. Андан мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Силер лайктан басып, өзүңүздөрдү комментарийге жазып, жана күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөр, квартираларды көрүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Эң эле түштүк чек арасы мынакей бул жерге чейин. Эң эле түндүк чек арасы бул забор бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жер аянты документинде 5,5 соток, фактически 6 сотоктай бар экен туугандар. Природный газ бар, центральный канализация бар, үйгө киргизилген экөө тең. Электр энергиясы жана көчөлөр көрүп турасыздар. Орто кеңдикте прожекторлор, суу баары бар туугандар. Анан мектеп бул жерде эле жакын жерде, садиктер бар экен. Видеонун башында айткандай, бир көчө ары жак Барпалыкулов, бул жакта жанагы троллейбус маршруттардын конечный. Мына ушундай эми коросуна кирип калган маалыматтарды берейин туугандар. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл кетет бар экен. Бул үйүбүздүн короосу туугандар. Алды тарабына көлө машина баткандай жер, брусчатка болгон. Өйдө тарабы навес туугандар, көрүп тургансыздардай. Бул үйүбүздүн батыш тарабы, катарынан 2 бак жана бир аз бош жер. Бул жакта узун турасы 14,5 га 9,5 болгон чоң үйүбүз. Так, андан ары жер аянты 5,5 соток, фактически 6 сотоктай бар экен. Так, навестин сол тарабы катарынан хозпостройкалар, баня, кухня, очоккана. Оң тарапта чоң үйүбүз туугандар. Тышкы тараптан ондай темирден болгон решеткалар орнотулган. Көрүп тургансыздардай ремонт. Бул үйдүн тышкырында жатканы жана центральный канализацияга уланган. Андан кийин жакта очоккана. Катарынан 2 очок, газ киргизилиптир. Көрүп турсаңыздар, кухонный мебелдер жана ракайын орнотулуп суу иче алган туугандар. Биринчи эле бул үйдүн ичини көргөзөйүн туугандар, андан соң бул жакта хозпостройкалар дагы бир чекитен көргөзүп кетем. Бул мынакей негизги кирүүчү эшиги мына ушул жерде орнотулган туугандар. Батыш тарабы, чыгыш тарабында жашыл мебель кирген бактар, тапчан. Бул жакта дагы летний кухня. Баары да бир чекитен көргөзсөм, биринчи эле чоң үйдүн ички тарабына көргөзөйүн. Анан отопление, паровое отопление жана теплый пол бар экен. Газовый котел менен жана электр энергиясы менен жылытат үйдү. Бул мына негизги кирүүчү эшиги. Бул мынакей үйүбүздүн кире бериши, прихожка. Полдо ламинат, дуалдар көрүп тургансыздардай обой жана бул жерден катарынан калган бөлмөлөргө өтүп кетип атат экенбиз. Аны биринчи туш тараптан көргөзөйүн. Киргенде эле бул жерде кухня жайгашкан. Анан мебель боюнча айтсак туугандар, көпчүлүк мебелде калат, көп эле мебелдер калат экен. Мынакей бул жер кухня. Чыгыш тараптан терезенин сырткы тарабы темирден болгон решеткалар туугандар. Көрүп тургансыздар, кухонный мебелдер, газовый плита, электрический плита. Эскерте кетейин, природный газ, центральный канализация бар. Андан ары дагы эмне маалымат? Эми кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Киргенде эле сол тарапта бул жакта жатканы, раковина, ванна, душ, суусу мындай чоң, аристон менен жылыйт. Туугандар. Айта кетчү нерсе, кире бериш, кухня жана бул
ванна, душ, теплый пол, қалған бөлмелер отопление, паровое отопление, батарея менен жылган. Так, эми бул жакта кухняны көргөздүм, душ, ваннаны көргөздүм. Оң тарапка карай кирсек, бул коридор. Коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кетип атат экенбиз, туугандар. Так, киргенде оң тарапта бир балдар бөлмөсү. Окей. Түндүк тараптан терезе, отопление батареялары, мебелдер. Жана сол тарапта бир спальня бөлмө. Окей. Түштүк тараптан терезе, жана көрүп турганыңыздардай мебелдер. Андан ары түз эле түзөк, бул жакта зал, кондиционер орнотулган. Түндүк тарабынан терезе, батареялар, жана ушул жерден дагы бир бөлмөгө өтүп кетип экенбиз. Бул жакта дагы бир балдар бөлмөсү, туугандар. Окей, бул жакта дагы бир балдар бөлмөсү. Түштүк тараптан терезе, отопление батареялары. Эми коросуна чыгып калган маалыматтарды берейин бир чекеден, туугандар. Андан ары, туугандар, сиздерге мен бул жакта жакынан көргөздүм. Үйдүн сырткы тарабынан бул жактар калды эле. Так, бул жерде баня. Аристон үйдүн ички тарабында баняда деле бар. Так, кухняда деле бар, туугандар. Жана бул жакта летний кухня. Долдар обои. Потолок натяжной, пол ламинат, жана подвалы деле бар экен бул жактын. И бул эң эле акыркы эшигибиз. Мындай склад, туугандар. Навес. Жана кошуналар чыгаралар бийик забор менен тосулган. Жаш бактар кирген, шабдалы жана башка. Белесе белиптери. Бул үйдүн батыш тарабы, чыгыш тарабынан көрүнүшү, кечиресиздер. Үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү, тапчан, ушундай. Так, дагы эмне маалымат? Камералар бар экен, телефон менен жумушта отуруп деле үйдү күзөтүп аласыздар. Так. Айтылган баасы эле калды окшойт. Бул үйдүн, туугандар. Бул үйдүн баасы $90,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эсител деп калтырабыз, аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анан мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.